Bismillahirrahmanirrahim. İslam dininde, İslam göz karашında insanga berilе турган бактылуулук ар түрдүү, ар тараптан келет. Анын бул дүйнөдөгү бактылуулугу, ахиреттеги бактылуулугу, руханий бактылуулугу, анын чөйрөсүндөгү, анын жашоосуна байланышкан нерселерден ар жерден ар түрдүү бактылуулук алат да. Эгерде ошол İslam göz karашынын негизинде инсан бактылуулуктарды ошол тараптардан бирдей алган болсо, ошондо адамдын жашоосу, турмушу туруктуу болот экен. Эгерде ушул İslam дининде көрсөткөндөй эмес, балким бактылуулукту бир тараптан же болбосо бир эле негизден, ушул эле тараптан издеген болсо, мисалы үчүн акчанын өзүнөн эле бактылуулукту издеген болсо, анын жашоосу туруктуу болбойт экен. Акча бир күн бар, бир күн жок. Бизге керектүү тиешеси бар жер, урматтуу бир туугандар, үй бүлөлүк маселе боюнча көбүнчө аял эркек келишпей, ажырашкан ушундай маселелер болуп жатпайбы? Кээ бир эже карындаштарыбыз турмуштун бардыгыны, бактылуулуктун бардыгыны, жыргалчылыктын бардыгыны эрдин өзүнө байлап коет. Кандай? Күйөөмү 100% мен башкарып турсам, 100% мага көңүл буруп турса, 100% мен айткандай болуп турган болсо, мен ойлогондой болуп турган болсо, бактылуулуктун бардыгы ушул тараптан деп коюлат дагы, анан ошол кыздын, эженин, апанын жашоосу туруктуу эмес. Неге дегенде ал мүмкүн эмес, ал элине кызмат кылыш керек, жерине кызмат кылыш керек, ата-энесине, тууганына кызмат кылыш керек. Сенден дагы башка анын парыздары бар. Ошондуктан эжеке карындаштарга, апаларга айта турган сөзүм, урматтуу бир туугандар, сиздерге Алла Таалам бала берди, аларды тарбиялаган өзүнчө бактылуулук, аларга карагандык, ага мээрим төккөндүк, күйөөңүзгө кызмат кылгандык, ата-энеңизге, кайненеңизге, кайнатаңызга, туугандар менен мамиле кылгандыгыңыз, айлана чөйрөңүз, намазыңыз, ибадатыңыз, зекетиңиз, садакаңыз, ушулардын бардыгы сизге ушул сиздин жыргалчылыгыңызды, бактыңызды толуктоочу нерселер. Ошондуктан бактылуулуктун бардыгыны 100% күйөөнү башкарганда, же болбосо 100% акча та бардыгын мага бергенде деп кээде адашып калбайлы, урматтуу бир туугандар. Балким бактылуулуктун Алла Таала берген нематтарынан бардыгынан бирдей алсак, ошондо биздин жашообуз туруктуу болот. Алла Таалам ар бир үй бүлөгө ынтымакты, бактылуулукту, берекени берсин деп Алла Тааладан сурайбыз. Эки дүйнөдө бактылуу болайлык.